Бул жакта болсо тууар кунажындар. Мына кормовой стол. Мисалы үчүн дастарконду отпадык беле. Бул уйлардын дастаркону мондай чөп таштап коет. Каалаган убагында келип жей берет. Анан эң эле дагы бир кызыктуу нерсеси мына могул эки ишти аткарат экен да. Ушу менен сууда жөнөткөн. Анан уйларга мына корук. Уйлар бери аттап кетпеш үчүн ушул турбаны койгон. Бул турба сууда калып барат экен бул уйларга. Кунажындарды дагы Рейнекен чарбасынан алынган. Бүгүнкү күндө мына туутка даяр тууп аткан экен даже четинен. Мына эки бетинде тең жалаң туар кунажындарын багып атат. Мурдагы жыл калгандар жайлоого барып келе экинчи туут болуп аткан экен. Бул башталып турбага чейин тартып өттүк. Ал эми бул сарайды дагы бир сыйра реконструкция кылып, аныбыз жаздан баштап жасайбыз, мояк жарыктандырабыз. Жаңы технологияны мына бияка өздөштүрүп келаткан экен. Мына ар жагына да бетонун куюп, ылайыктап мына бияка вытяжкасын чыгарып, Кудай буйрса каныбыздын кылып аткан иштери зор. Бул Ош облусу Кара Суу районуна эле киреби? Биякта эле. Ал эми бул малдын бир жаккан жери ысыкадан өтө чыдамдуу. Мына жерде 47 градус болду, ошондон өзүн өтө жакшы алды, эчтик эле жатты. Бир 10 чакты суу калды эле, эчтик эле жатты. Анан суукка дагы өтө чыдамдуу экен. Жакшы, бул ысыкка дагы, суукка дагы чынында жакшы чыдайт. Бирок бир эле жери бар. Биздин жергиликтүү мал менен салыштырмалычы аныгы. Бул уй мо ангустарчы, баягы өтө арыктап кетип, бир жатып калат го биздин кыргызча айтканда көтөрүм болупчу. Биздин жергиликтүү уйларды ошол кез көтөрүм болуп калганда көтөрүп коюп эле, анан астына жем тойтун акырындык менен берип баягы сактап калсаң болот да. Могул асыл тукум малдын арасында именно ангусту жанагы көтөрүм болуп жатып калса болду. Бул өзүн көтөрө албайт уже. Ошол себептен кимде ким ушул ангуска кызыгып багам дегени болсо, ушул момдай тууар уйларды момдай эт менен багыш керек. Анан көтөрүм кылса албаш керек да. Биздики көбүнчө баягы биздин жергиликтүү уйларга салыштырмалуу эле багып салат да. Кышында да тала кайда болот, анан болбой калат. Эртең менен кеде жейт, азыр эртең менен салды. Азыр суусун ичет, азыр күнгө чыгат эшикке. Анан кечке мас силос менен саман беребиз, жем бербейбиз, болду. Андай багуу дагы могул эти өтө эле мыкты экен. Караңыздар. Кунажындардын эти мыкты. Эти мыкты. Караңыздар. Bunun tuğundağın жанагы кара кирет, кара кирип тазалап коет болду. Ажак тазалап салат. Ооба, наркы өдөдө жатышат булар. Эми аба кышкысынчы ушундай бираз кыгы болгону эле жакшы. Себеби таза эле бетон болгондо жакшы болбой калат, анткени бул жылуулук берет. Бул жылуулук берет. Ана саман чачып койду, азыр балдар үлгүрүп өттү. Тоюпту кенен экен. Сонун багы болуп аттыр. Негизи могу сарайды дагы жакшыраак жасап койсуңар сонун кылып. Караңыздар, мына жаңыртып, бүт үстүнүн баарын тең жаңыртып, вытяжкаларын коюп, сарайдын ичинде баягы жыт да жок. Эми албетте бул жакта ачкан үчүн дагы жыт да жок болот, бирок жарыктандыруу маселесине да көңүл буруп атканыңар сонун болот. Чыгат ал эшикке, мына жерден ачылып өзү жабылат. Бул жагын ачканда бул жагы чыгат, жол ачылат. Жарык. Сонун. Колоңорго береке берсин. Сонун өздөштүрүп атыпсыңар. Мына жерлеринде суу бар.